Мекендештер, арбаңыздар. Уникалдуу бизнеске баратабыз. Тактап айтканда, көп ишкер мекендештер бар Россия Федерациясында, Москва жергесинде бизнес кылгандар. Бирок биз бараткан эжекебиз өзгөчө патриот эже. Эмнеге дегенде, Кыргызстандын продукциясын, азык-түлүгүн Россия Федерациясы боюнча алып келип, таратып, сатып, ошо Кыргызстандын өндүрүшүнө чоң салым кошуп эжелердин бири. Азыр складына келдик, складына көрсөбүз, Кыргызстанда кандай азык-түлүктөр болсо, ошонун бүт баарын ошо Москва жергесинде, анан Россия жергесине жеткизип, иштеп, эмгектенген патриот эжекелердин бири. Азыр көрөбүз, карап коеюн. Петличке жекеге салып коелу, сенде да. Давай. Адреси Рязанский проспект метросу. Мен азда толугу менен жазып коем. Бакта жүктөп аткан экен там. О, кандайсыңар? Закесман. Каксың? Бери привет. Чоң доставка барбы? Жеке. Нормально. Жакшы, жакшы. Все, мы эки иштен бири иш кылып. Ассаламу алейкум, кандайсыңар? Бул кайда кетип атат ачыл? Азыр бул Сабантуй деген башкыр, татар, мусулмандардын майрамы болуп атат экен Москвада. Ошол жака баратат. Кудай бурса, соода жакшы болчу экен, а? Ооба. Жүрүңүз, расскажите нам про историю. Очень айып, Айчолпон эже, мен мекендештерге бир азыр айтып койдум. Патриот эже дедим. Биз кылбаган ишти кылып атат дедим. Кыргызстанда Шоро, Легенда, Нитро, Бадырак, дагы эмнелер бар? Жалалабад бар экен. А бул эки эмне продукция? Жаңы напиток. Бул жаңы напиток, гранат. Гранаттан Кыргызстандан чыгат. Жалалабад компаниясы чыгарып атат ушундай. Гранат суусундугун. Бул да кыргызстандыкы, өзүбүздүн макарон азыктары, колдо кесилген макарон азыктары бар, бешбармак кыла турган. Заводдор бар, чоң завод Рола, Агамбек деген ошол заводдор менен көп жылдан бери иштешебиз. Биздин бул макарон азыктарынын эң жакшы жери ундун өзү баягы из твердых сортов пшеницы деп коет го, ошондон жасалган үчүн биз орустар үчүн деле, местный аудитория үчүн деле аябай жакшы. Кыргызстандын кесмеси. Неме, токот эрежери өткөндө сүйлөшкөндө бир 400дөн ашык ассортимент бар деп аткансыңар, э? Андан кийин максат мында, бүгүн келген максатыбыз болсо, эми сиздин баягы ийгиликтүү ишкер катары ордуңуз бар, бирок сиз ошол башка ишкерлерге дагы жардам бергениңизди билебиз. То есть ошол продукцияларды сиз аркылуу башка Россиянын региондоруна диаспора өкүлдөрү алып, аяктан өздөрү сатуу бөлүмүн ачып, ошол силер менен чоң бизнес кылып аткандар бар. Ошол жөнүндө сүйлөшкөнү келдик, себеп деген сиз аркылуу дагы бир нече мекендештер ушу бизнесин ачып, Москва жергесинен болобу, кафе, ресторан болобу, же региондорго барып ошо ишти алып кетсе, ошол биздин диаспора өкүлдөрү, жетекчилери катары жетишкендик да. Ооба. Вот. Мындай практика бар сизде. Ооба. Расскажите. Биздин Россиянын көп жергелерине жеткиребиз. Воркута, Ханты-Мансийск, Екатеринбург, Питер регулярно көп объемдо иштешкен шаарлар, чоң шаарлар менен иштешебиз. Новосибирск, андан тышкарыда Ямало-Ненецкке чейин жеткирдик табат. Жеткирип келатабыз. Ар кандай жолдор менен кетет. Москва биз борбор болгон үчүн Россиянын бүт аймактарына логистика бар да. Же железнодорожный пути, же болбосо фуралар менен, КамАЗдар менен ошентип жеткиребиз. Буюрса мындай тынымсыз регулярно иштеген клиенттерибиз көп. Туда пройдем еще. Анан Айчолпон эже тиги неме? Мисалы үчүн мен бир жолу Кыргызстандан бир анча-мынча азык-түлүк алдырып, таможнядан бир сыйра текшерүү болуп, анан жана кыргыз коньяктарды орус партияларга заказ бердим эле. Аларды бүт баарын алып калышып, ушундай ызыч болгом да. Анан мекендеш эгерде өзү алып келем десе Кыргызстандан, силерде все равно наценка бар. Ошо кандай болуп калат? То есть, возможно, у вас оптовая договоренность, да, Кыргызстан менен. Балким еще какие-то пути. То есть, эгерде мекендеш өзү алып келип, өзү сатса кандай кыйынчылыктары бар.
сиз менен иштешсе кандай жеңилдиктери бар, давайте ушуну айтып алыңыз. Бизде деген эми көп жылдан 10 жылдан ашык иштеп келатабыз. Бул дистрибьюторский компания болуп түптөлгөнүбүздөн бери. Анан заводдор менен мындайча айтканда жакшы скидкаларыбыз бар. Мындайча айткандачы, эгерде даже мондай бир киши жөн эле барып ала турган болсо, ал башка баа менен алат. А биз көп алган үчүн биздин мындайча айтканда арзандатуу скидкабыз бар да. То есть эгер напрямую алса деле там бияктан кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Бияктан кымбатыраак болуп калышы мүмкүн. Еще плюс жол киреси. Плюс жол кире, анан дагы документтери жок, алып өтүш кыйын да. Анан көптөгөн мекендештерибиз ошо өзүлөрү алып келип границаларда утилизацияга кетип, топуракка аңга төккөн кездерин айтып берип эле келатышат. Биз башында иштеп баштаганда андай учурлар бизде деле болгон. А бирок ошонун жакшы жагы кантип документ жазаш керек, кантип ошону таможнядан туура алып өтүш керек, алардын баарын билип алдык. Анан азыр эми айтканда объемубуз. Анан балким тиги биздин видеону тиги Кыргызстандан дагы мекендештер, ишкерлер көрүп калса, балким алар дагы өндүрүүчү, товар чыгаруучу. Жанагы азыр номерлерин да жазабыз, адресин да жазабыз. Силерге байланышсалар менен да иштеше бересиздер. То есть демек биз азыр тиги өндүрүүчүлөргө дагы бул видеону көрсөтсөк болот. Жана кичинекей жумуш алып барам, ишкердик кылам деген мекендештерге да көрсөтсөк болот. Жана жөн эле келип өзүнө тиги пакеттик кылып сатып алса эле болот, үйүнө тамак ашып кылганда. Болот. Ошолорго дагы. Негизи складка ошентип розница алган деле келишет. Розница сатканга биз кичине кыйналабыз чындыгындачы, себеби бирден экиден упаковканы айырып туруп алып кетишет. Өз мекендештерде деп ага да чыдайбыз бирок. Аларга деле сатуу жүргүзө беребиз. Оптовый баа менен эле. Баасы бирдей эле. Жана мен видеонун башында айтып кеткендей, ошол тиги көп эле ишкерлер бар да, ар кандай тармактарда, бирок ошо сизди жана айтып кеттим, патриот деп себеби. Реалдуу Кыргызстандын өндүрүүчүлөрүнө жардам берип аткан себептен ошол үчүн ишкерге ийгилик. Дагы мекендештерге кандай токоттер жерин айта кетчү нерселер? Негизи биз бул жактан деле мисалы носки алып, носки сатса деле байысак болмок да. Мисалы ар кандай бизнестин түрлөрү көп да негизичи. Сатуу жүргүзүп байыса боло турганчы. А бирок ошондой кыйын жолун тандап алганбыз. Бул эмнеге байланыштуу? Аздыр көптүр ошол өзүбүздө иштеп аткан, тамак аш чыгарып аткан завод, ишканалар өнүгө турган болсо, жок дегенде бир 10 үй бүлө талаалап кетпей, мигрант болбой, ошол өзүбүздүн Кыргызстаныбызда жакындардын жанында иштеп калса, бул биз үчүн аябай чоң жеңиш десек да болот да. Кыскача биздин мындайча айтканда баалуулугубуз ошол. Азыр кылып аткан ишибиздин кыйынчылыгына кээде ошону эстеп алып туруп чыдап коебуз. Мекендештер, бири-бирибизди колдойлу. Москва жергесинде склад бар. Эгерде иш менен кызматташам десеңиздер, кайрылыңыздар. Өзүңүзгө Кыргызстандын өндүрүшүн бул кичинекей вареньени алсаңыз, сиз өзүңүз тоесуз, мекендештейсиз, жана Кыргызстандын, мекендин, өндүрүүчүлөрдүн өндүрүшүнө колдоо болуп, салым болуп, экономикасына салым болгондор. Ошон үчүн баягы еврей диаспораларындай болуп, только өздөрүнүн колдонолу, өзүнүкүн колдонуп туруп, анан кийин өзүбүз мекендештерди бартайлы, баалайлы жана колдойлу. Сак саламат болуңуздар, көрүшкөнчө. Рахмат. Рахмат.